Саламатсыздар, урматтуу достор. Сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз азыр 2019-жыл февраль айы Египетте Шарм-эль-Шейх шаарында жылуу жерлерде эс алып жүрөбүз. Бүгүн сиздерге өтө маанилүү болгон көпчүлүк учурда тармактык маркетингде бизге эстештирип жүргөн сонун суроо жөнүндө сөз кетели. Бул менин жолдошум же менин күйөөм менин иштегениме каршы тармактык маркетинг компаниясында деген суроого жооп берип кетели. Бул суроону биз дайым көпчүлүк учурда угуп турабыз. Демек, көрүп кетели, чынында жолдошуңуздун, күйөөңүздүн бул тармактык маркетинг бизнесине ишенбегени бул туура эле деп эсептейм. Анткени дегенде, буга бир нече себептер бар. Биринчи себеби, көпчүлүк адамдар алар сөзсүз түрдө негативдүү жагын, минустарын, тармактык маркетингдин жаман жактарын угушат. Бирок өтө сейрек аз учурда алар тармактык маркетингдин күчтүү тараптарын, плюстарын, элге тийгизген пайдасы жөнүндө, коомчулукка келип тийгизген пайдасы жөнүндө алардар өтө сейрек угушат. Ошол себептен алардын бул тармакка болгон ишеними өтө начар десек болот, ишеними аз десек болот. Ошол себептен аларды биз туура түшүнсөк болот, аларда толук маалымат жок. Биринчи себеп ошол. Экинчи себеп болсо, бул натыйжа жок. Сиз мына келдиңиз, кайсы гана бизнес болбосун, бир жылбы, жарым жылда анан кийин натыйжа жөнүндө сүйлөсө болот. Ага чейин менет, акысыз менет, көпчүлүк учурда же итбекер акчага, же өтө аз акчага, же акысыз менетке, же арендага иштеш керек болот, же болбосо киргизген акчабызды чыгаруу үчүн иштеш керек болот. Көпчүлүк бардык бизнестерде дал ушундай көрүнүш. Өзгөчө бул жаңы бизнес болсо. Анан албетте сиз жаңы бизнес баштап аткандыктан сизден натыйжа болбойт. Эми ушул учурда эмне кылсак болот көрөлү. Биринчи себеп жөнүндө сөз кетсек, бул эмне? Албетте сиз тармактык маркетинг компаниясына жаңы келгенде эмне кылсаңыз болот? Сиз жолдошуңузду, күйөөңүздү акырындык менен ушул маалыматка, плюстары, коомчулукка тийгизген пайдасы жөнүндө маалыматка акыр менен аралаштырыңыз. Кээ бир учурда жолдошуңуз сиздин, көпчүлүк учурда жолдошуңуз сиздин айтканыңызга маани бере бербейт, кулак сала бербейт. Эгерде сиз ага келип түзмө-түз айтчу болсоңуз, түзмө-түз айтпастан кыйыр жол менен айтсаңыз, айландырып отуруп айтсаңыз, анда сиздин жолдошуңуз көбүрөөк угат. Кантип бул ыкманы колдонсок болот? Жолдошуңузга айтасыз, мага сенин жардамың керек. Кандай жардамсы? Болгону мен сага эмнелерди үйрөнгөн болсом, сүйлөштү, бизнес жөнүндө маалымат беришти, продукция жөнүндө маалымат беришти. Сенин жардам менен үйрөнөйүн, сен мага жардам берчи, подсказка кылчы. Мен сага айтып берип, кызыктырып гана аракет кылам, сен мага ар кандай ыңгайсыз суроолорду бер. Мен ушинтип сүйлөштү, үйрөнүшүм керек болуп атат. Ошондой сүйлөгөндө жакшы акча чөт деп айтасыз. Сенин жардам керек болот. Кудай буйрса чет өлкөлөргө бирге барабыз. Ушундай белектер болот экен деп сиздин максатыңыз аны уктуруу. Кээ бир досторуңуз дагы ошол каршы болсо, ушул ыкманы колдонсоңуз болот. Демек, бизнес жөнүндө айтып бересиз. Бизнестин коомго тийгизген пайдасы жөнүндө ийгилик окуяларды айтып бериңиз. Мына ушундай үй-бүлө болуп туруп, ушундай болгон экен деп. Мүмкүн болсо жөнөкөй маалыматтарды бериңиз. Анан бул бизнестин күчтүү жагы, мисалы үчүн, нолдон баштаса болот экен. Башка бизнестерде нолдон баштоого мүмкүнчүлүк жок экен. Башка бизнестерде эч ким сизди жаңы баштаган адамды эч ким жетелеп үйрөтпөйт экен. Видеолорду тартып, мына ушинтип бизнести куруп атабыз, ушинтип өстүрүп атабыз деп эч ким бөлүшпөйт экен. Аны бөлүшө турган компаниялар бар, аны франшиза деп коет экен деп айтып бериңиз. Менин мисалы үчүн бай адамдардын сырлары видеомду көрүңүз дагы, ошодо түшүнгөн нерселериңизди үстүртөн айтыңыз. Түшүндүрүп айтып, мына ушундай пайда жактары бар экен. Коомго тийгизген пайдасы болсо, көпчүлүк ишкерлер нолдон бизнес баштап өз турмушун оңдоп алганы сонун шарт түзүп берет экен. Экинчиден бул поделкасы жок деп айтып бериңиз. Жолдошуңуз ошону уксун дагы ыңгайсыз суроолорду берсин. Жооп бере албай калсаңыз, эң сонун суроо деп эч убакта айтпаңыз, сен мени ыңгайсыз алып атасың дебеңиз. Сонун суроо, молодец, аябайсың, мен ушунун жообун билип келем деп позициялуу караңыз. Сиз өзүңүздүн жолдошуңузду союзник катары караңыз. Мүмкүн болушунча союзник катары карай берсеңиз, ал өзүнүн союзник, сизди колдогон адам катары алып жүрбөсө да акырындык менен алып жүрө баштайт. Экинчи ыкма бул албетте сөзсүз түрдө жана биз айтып кеттик, сенин колдооң, сенин жардамың керек. Сенин жардамсыз мен өспөйм барбыр. Сенсиз мен ким элем деген көз караш болуш керек. Ошол философия менен сүйлөңүз. Ошондо жолдошуңуз сизге жардам бергиси келет. Анткени дегенде жолдошуңуз дайым сизден бир чөйдө турууну каалайт. Бул биздин чыгыш философиясы, чыгыш психологиясы ушундай. Ошол себептен сиз аны оңдой албайсыз. Эгерде ал сизден бир тепкич төмөн турса, анда ал эле өзүнүн ылдый төмөн сезбестен коом дагы аны ылдыйга коюп коет да. Тепкичтин ылдый төмөн тепкичине коюп коет. Коомдо ылдый төмөнкү тепкичке коюп коюшат. Ошол себептен бул сизге дагы туура эмес болуп калат, жана үй бүлөңүз үчүн бул туура эмес болуп калат. Бул үй бүлөнү бузулууга, таркап кетүүгө алып келет. Ошол себептен сиз дайым жолдошуңузду сизге сенин жардамыңсыз мен өспөйм деп ошентип аны айтып бере баштаңыз. Албетте ал кеч болбой бербейт. Балким бир күн, 2 күн, 3 күн угат, бирок жок дегенде нейтралдуу көз караш болуп калат. Эми экинчи ыкма мына натыйжа жок болуп атат дейбиз, максималдуу түрдө натыйжа көрсөткөн аракет кылабыз. Бул кандайча?
Албетте сиз группа түзүүдө эч убакта бир айда натыйжа көрсөтө албайсыз. Сиз бир айда эле айталы 50 миң, 30 миң, 40 миң айлыкка чыга албайсыз. Андай кирешеге чыга албайсыз. Бул көпчүлүк бизнестерде ушундай. Эми чоң акча киргизип баштаган болсоңуз балким чыгартырсыз. Бирок көпчүлүк учурда нолдон баштаганда кайсы гана бизнес болбосун, сиз бир айда, 2 айда эч убакта 30 миң, 50 миң, 100 миң акчаларга чыгып кетпейсиз. Ошол себептен эмне кылсаңыз болот? Албетте сиз көңүлүңүздүн баарын, мүмкүнчүлүгүңүздүн баарын, убактыңыздын баарын сиз бизнес куруу менен бирге алгачкы натыйжаларды алууга иштешиңиз керек. Бул эмне? Бул албетте продукцияны элге көрсөтүп, алар боюнча заказ алуу. Мүмкүн болсо заказ алуу тезирээк жана алгачкы сатуудан тапкан пайданы көрүү. Кээ бир компанияларда албетте биз сатпайбыз дешет, бирок сатуусуз бизнес жок. Бул сатуу жөнүндө биз өзүнчө видео, башка видеода айтып кеткенбиз, көрөсүз бул боюнча. Сатуу деген видео бар. Мен Москвада итальянский ресторан тапкан видеом бар. Сол жерде айтып кетем, мына сатуусуз бизнес болбойт деп. Сатуунун болгон ар кандай формалары бар. Ошол себептен биз сатпайбыз деп отура бербеңиз. Сатпаган компанияларда да сиз продукцияны элге сунуш кылып пайдасын көрсөңүз болот. Ошол пайдасын көрүүңүз дагы алгачкы белек же нерселерди жолдошуңузга бериңиз, эгерде туура келсе. Эгерде андай белектер болбосо, эркектерге ылайыктуу, анда сиз алгачкы пайдаңызды өзүңүз алып албастан же балдарыңызга продукт алып албастан аны жолдошуңуз көрбөйт. Ошол себептен жолдошуңузга бир нерсе алып келиңиз. Мына биздин сени колдооң менен баштаган бизнестен түшкөн пайдадан сага биринчи белек алып келдим деп аны кубандырып сүйүнүп койсоңуз, ал ичинен ыраазы болуп калат. Жок дегенде сизди колдоп, сизге жардам бербесе дагы сиз тарап болуп, жок дегенде нейтралдуу болуп калат да. Ошол себептен ушул ыкманы колдонуңуз. Ушинтип акырындык менен отуруп, акырындык менен бир убакта келет, бир убакта жолдошуңуз колдоп, сиз акырындык менен жакшы натыйжаларга жетип каласыз. Кудай бурса, убагы келгенде 50 миң, 100 миң, 200 миң акча таап аткан болосуз. Ошол мезгилде жолдошуңуз албетте сиз тарап болуп сизди колдоп калат. Бирок ошол эле учурда эсиңизде болсун, бизди психология айтып атабыз, бизде чыгышта психология, философия башкача. Мен билем, СНГ мамлекеттеринде деле ошондой. Эгерде сиз жолдошуңуздан көп тапчу болсоңуз, анда бул жерде бул башка маселе. Анда сиз ал кирешени дайым толук айтпашыңыз керек болот. Жолдошуңуздан бир аз азыраак айтып коюшуңуз керек болот. Бул жашыруу максатында эмес. Эгерде ошондой үй бүлөдө болсоңуздар. Ал эми биздин үй бүлөдө баары ачык. Мисалы үчүн биз жубайым экөөбүз бюджетибиз бир, баарын бир эсептейбиз, бир пландаштырабыз, бир киргизебиз. Ошол себептен биз бири-бирибизден жашырбайбыз кирешелерибизди, бирге аны эсеп кысап кылып бирге иштетебиз. Эгерде сизде ошондой үй бүлө болсо, анда албетте сиз аны жашырбайсыз. Эгерде жок, эгерде ар ким өзүнүн бюджетин өзү эсептеши болсо, анда албетте сиз толук бюджетиңизди толук айтпашыңыз керек болот. Ал сиздин андан көп таап атканыңызды билбегени жакшы болот. Билсе дагы ачык, айкын болбош керек, ошондо ал үй бүлө таркалайт. Жана албетте алгачкы натыйжаларга жеткенде албетте биринчи рет жолдошуңуз менен чыккан аракет кылыңыз. Жок дегенде балдарыңыз менен эмес, биринчи өзүңүз чыккандан кийин, жок дегенде экинчи чет өлкөгө саякатыңыз жолдошуңуз менен болсун. Анан мүмкүн болсо жолдошуңузду ар кандай маракелерге да аралаштырган аракет кылыңыз. Наставниктериңиз менен тааныштырганы, директорлориңиз менен тааныштырганы аракет кылыңыз. Чоң лидерлер менен тааныштырган аракет кылыңыз. Мүмкүнчүлүк болсо кандайдыр бир маракелер, кандайдыр бир айталы банкеттер болгондо жолдошуңузду чакырсаңыз, ал аралашып, ушунча көп адам бар экен, ушунча көп адам нан таап үй бүлө багып атыптыр. Бул компанияда иштеген адамдар нормалдуу эле адамдар экен, алар кандай бир зомби эмес экен, кандайдыр бир айталы коомдо артта калган адамдар эмес экен, жакшы турмушта жашаган адамдар экен деп көз караш өзгөрөт дагы, жанагы минус айткандар, тескери айткандарды тескерисинче оңдоп коюучу болуп калат да. Ушул ыкмаларды колдонуңуз. Эгер видео жаккан болсо, лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана коллега, тааныштарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду.